Эфирде апта жыйынтыгын чыгарган Жума Баян аналитикалык программасы. Аны мен Чынара Нурсейитова алып барам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну. Чириген система, кыйылган кырчын өмүрлөр. Айзаданын аянычтуу өлүмүнө кимдер жоопкер? Кайдыгер коон жана кооптонткон коопсуз шаар. Убактылуу өкмөттүн үшүн алган жарлык, жүрөктүлген ийин окуясы кайра териштирилет. Создуккан сот реформасы, сооттолгон системаны жара кирем деген Садыр Жапаровдун саясаты. Ошентип бир айдан бери мандат дегенде ак эткенден так этип жаткан партиялардын түн уйкусун бузган жергиликтүү кеңештердин шайлоолору жана өлкөнүн мындан аркы тагдырын аныктай турган конституциялык референдум өттү. Парламенттик шайлоолордон кем калбаган саясий жарыш адаттагысындай эле добуш сатып алуулар менен коштолуп, атаандаштык курч болду. Эми эки ири саясий өнөктүктүн акыркы жыйынтыктары жакынкы бир нече күндүн ичинде белгилүү болуп калат. Бирок узап бара жаткан аптада шайлоо эмес, жамы журтту 27 жаштагы Айзада Канатбекованын өлүмү селт эттирди. Бир үйдүн эркеси апасынын жалгыз жөлөгү болгон кыздын 10 гүлүнүн бир гүлү ачыла элек чакта алагачуунун, кайдыгерликтин, кенебестиктин, шалаакылыктын, чириген системанын курмандыгына айланды. Айзада Канатбекованын өлүмү ички иштер органдарындагы жалпы көйгөйлөрдү дагы бир жолу ачыктап, тартип жана укук коргоо тармагын реформалоо зарыл экендигин көрсөттү. Анткени аймончоктой болгон кызды 3 жолу түрмөдө отуруп чыккан зөөкүр жоро жолдоштору менен күндүзү эл көп жүргөн көчөдөн уурдап, анысы видеого түшүп, жада калса дал ошол учурда окуя тууралуу нөөмөт бөлүмүнө билдирүү түшкөнүнө карабай, кыздын туугандары тызылдап издеп кайра милициянын эшигин каккылап келсе дагы, бюрократияга буту тушалган милиция кыймылдап койгон эмес. Тескерисинче Айзаданын жакындарын укук коргоо органдары соороткондон башкага жарашпаптыр. Демек, мындан 3 жыл мурда жүз берген Бурулайдын окуясы милицияга сабак болгон эмес. Бул каргашалуу окуя карапайым жарандардын арыздарына укук коргоо органдары олуттуу мамиле кылбаарын жана өмүрү коркунучка кептелген катардагы кыргызстандыктарды милиция коргой албаарын дагы бир ирет тастыктады. Мына бул мен турган Тыныстанов, Медеров көчөлөрүнүн дал ушул кесилишинде 5 апрель күнү 27 жаштагы Айзада Канатбекованы белгисиз 3 адам күчтөп автоунаага салып кеткен. Бул тууралуу маалымат ошол эле күнү 7:30 чамасында милицияга берилген. Бул учур жол боюндагы кафелердин видеокамерасына түшүп калган. 2 күндөн кийин кыздын жана аны уурдаган эркектин сөөгү Бишкектин четиндеги Арашан жана Чокморов айылдарына жакын жердеги талаада автоунаадан табылды. Шаардык милиция адам уурдоого шектүү 36 жаштагы Замирбек Теңизбаев алгач кызды футболка менен муунтуп өлтүрүп, андан кийин өзүнүн күрөө тамырын кыйганын билдирди. Жана Теңизбаев деген эмне менен табылган болчу, мойнуна кесилген жаракаттар менен, анын жанында жанакындай обой кескен атайын жана канцелярский нож деп коет, ошол бычак эмес, ошол канцелярский нож табылган болчу, жанында сотовый телефон табылган болчу. Жана жертва маркум Айзада ошол жерде жана мойнунда футболка менен оролунуп, мындай сол жагында жатып калган болчу да. Бул кандуу окуяга байланыштуу милициянын дарегине айтылган ачуу сындар токтой элек. Кызды уурдап кеткендерге ыкчам чара көрө албады деген жарандык коомдун өкүлдөрү Бишкек жана Ош шаарларында митингге чыгышкан. Ички иштер министрлигинин алдына чогулгандар министр Улан Ниязбековдун отставкасын талап кылышты. Алар өлкөдө мыкаачылык менен кыздардын өлүмү токтобой келатканын белгилешет. Бул милициянын кызматына болгон кайдыгер мамилесинин натыйжасы дешүүдө. Адамдын өмүрү коркунучтуу болуп аткан учурда ушунчалык кайдыгерлик менен ушундай көз караш кылып койгон үчүн мына ушундай күнгө жетип атабыз. Демек, бунун баарынын башында турган ким? Министр. Министрдин жоопкерчилигине түздөн түз байланышы бар. Министр кетсин, биз могул жерде чогулган элдер биз министрдин жумуштан кетишин жана татыктуу министр келишин талап кылабыз. Кетсин! Министр кетсин! Булар деген балким аны алага чыккан деп туруп карабай коюшкан. Бир сутканын ичинде аны букачылар өлтүрүп, аны деген моңтуп, аны деген өлтүрүшкөн. Биздин министрлер болсо балким алага чыккан. Аны карабай коюшкан. Кетишин.
Ошол эле кезде маселе министрди кызматтан алуу менен гана чечиле койбойт. Биринчи кезекте тийиштүү мыйзамдарга өзгөртүүлөр кириши керек деген дагы бир активист билдирет. Айтымында карапайым элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүшү зарыл. Ал элдин түшүнүгү өзгөрмөйүнчө абал жакшы жагына жылбайт деп билет. Ала качуу бул никеге мажбурлоо деген эле статья менен келет экен дагы. Тосмо арыз менен эле аны жаап коюп атышат. Ошон үчүн бул мыйзамдын бар экенин билгендер тосмо арыз жазып кутулуп кетебиз деп атат. Тосмо арыз жазылбай турган болуш керек, эгерде ала качуу болсо. Тосмо арыз жазылбай турган болуш керек. Мындай болгондо ала качуу азаят. Андан тышкары көпчүлүк жаштар, көпчүлүк биздин мекендештер ала качуу, кыз ала качуу кылмыш экенин билишпейт. Аларга түшүндүрүп айтышыбыз керек. Тийиштүү далилдер туруп, уурдалган кыз кылмышкер менен 2 сутка бетме-бет калганы коомчулукта милицияга элдин нааразычылыгын күчөттү. Бирок Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы кызды аман алып калууга бардык аракеттер жумшалды деп актанууда. Шаардык милициянын маалыматында издөө иштерине жалпы 200гө жакын кызматкер тартылган. Бирок кылмышкерди өз малында табууга толук мүмкүнчүлүк болгон эмес. Анткени кагазга байланган бюрократия ыкчам иш алып барууга жолтоо болуптур. Получение санкции. Санкцияны алуу белгилүү бир убакытты алат. Биз телефондо аныктагандан кийин тергөөчү тийиштүү материалдарды даярдайт. Аны алып кызматкер прокуратурага барат. Алар менен макулдашкандан кийин сотко барабыз. Билинбеген менен бул аябагандай көп убакытты алат. Мыйзам боюнча ушундай. Бизге бир дагы мобилдик оператор санкциясыз чалуулар чыккан аймак тууралуу маалыматты бербейт. Ошондуктан ушул сыяктуу жагдайлар биздин ишке тоскоолдук жаратып жатат. Как санкции получили. Айзада Канатбекованын өлүмүнө мыйзам чегинде тийиштүү баа берүү талабы өкмөт үйүнүн алдында да жаңырды. Нааразы болгондордун алдына өкмөт башчы Улукбек Марипов чыкты. Бирок келгендер аны сүйлөтүшкөн жок. Толук маалыматым бар. Бул окуя болгон күндө баштап эле биздин көзөмөлүбүздө турган. Урматтуу президентибиздин да көзөмөлүндө Кылмышка шектелген маркум буга чейин дагы Орусияда 3 ирет соттолуп, түрмөдө 6,5 жыл отуруп чыккан. Кийин 2017-жылы депортацияланып Бишкекке келген. Акыркы 4-5 айдан бери такси кызматында иштеп, унаада жашап, түнөп жүргөн экен. Маалыматтар боюнча буга чейин Айзадага 2 ирет бычак такап коркуткан. Мындан улам ал Түркияга чыгып кетүүгө камынып жүргөн. Бирок Айзаданын ал планы ишке ашпай калды. Жүрөк үшүн алган окуя боюнча шаардык милициянын жетекчиси жоопкерчиликти толук мойнуна алганы менен отставкага кетпей турганын журналисттерге айткан эле. Мен азыр бул кылмышты ачышым керек, урматтуу журналисттер. Аягына чейин чыгып, бүгүнкү күндөгү биздин шектүү адамдардын баардыгын кармап, кылмышты аягына чейин чыгарышым керек. Менин милдетим ошондой. Бирок апта соңунда Айзаданын өлүмүнө байланыштуу Бишкек шаардык милициясынан Матмусаев баштаган бир катар жетекчилер баш аягы 10 кызматкер иштен айдалып, 32 милиционерге жаза берилди. Бирок ички иштер министри Улан Ниязбековдон кыя өткөн. Болбосо ага чейин депутаттар ички иштер министринин парламентке келишин талап кылышкан. 8 апрелде орун басарын жөнөтүп жатып, кечке жуук гана жогорку кеңешке келген. Анда Ниязбеков бул факт менен кече гана таанышканын, бир канча күндөн бери иш сапарда жүргөнүн айткан. Айда Камчыбековна, мен бул 5-ден 8-не чейин иш чарада жүрдүм эле, командировкадан кече күнү келип эле ушул болгон окуяга түнү менен иштеп кириштик. Бүгүнкү күндө 2 кылмышкер кармалды, азыр 3-чүсү такталып атат. Бул болгон окуяга баарыбыз аябай терең башкача көз карашта карап иштеп баштадык. Буга чейин иштеп келгенбиз. Эми бул жерде бир аз мүчүлүштөр кеткен экен. Кийинкиде мындай жойгонго аракет кылабыз. Айрым депутаттар министрдин кызматта калуусуна моралдык укугу жок деп, креслосын өз эрки менен бошотуп берүүнү талап кылышкан. Эми урматтуу министр мырза, сиз жоопкерчиликти өзүңүз сезесизби? Моюна жоопкерчиликти аласызбы? Сезебиз, алабыз. Кантип аласыз? Мына мурунку министр ушундай бурулай каза болгондо алдага айткан. Жоопкерчиликти сезем, бирок чындыгында мына азыр эле дагы эле ал жок, качып кетти. МВДге бул дагы сабак болгон эмес да. Вам нужно уходить. И это будет ответственностью, это будет показателем всей системы милиции.
Чырактай кезинде жарыкчылык менен коштошкон Айзада Канатбекова 8 апрель күнү туулуп өскөн Балыкчы шаарында жерге берилди. Ал эми Айзаданы өлтүрүүгө сексен алган 36 жаштагы Замирбек Теңизбаевдин сөөгү Ош облусунун Алай районундагы Жаңы Турмуш айылында 10 апрель күнү жерге берилди. Каргашалуу бул окуядан кийин жардам сурап коомчулукка кайрылган кыз келиндер көбөйдү. Айзадан деле ойлоп койдум, балким жигит болсо коркутуп, үркүтүү менен кармап турса керек депчи. Ошондой эле мен деле өзүм жашыма азыр коркуп атам да, анткени ушунча убакыт коркутуулар болуп келди. Айзаданын тагдырын кайталагым келбейт деген 21 жаштагы келин коомчулуктун жардамына муктаж. Айтымында учурда ага карата өзүнөн 14 жаш улуу 2 жыл мурун ажырашкан жолдош тараптан коркутуулар болуп жатыптыр. 8 апрелде ал Ысык Ата райондук милициясына арыз менен кайрылган. Бирок алардан эч кандай жардам бере албайбыз деген жообунан кийин элден көмөк суроону туура көргөн. Бул адамды катуу такалап, катуу сүйлөп койгону эркек киши болгон жок. Андан кийин мен Беловодскийге РОВДга 2-3 жолу кайрылдым, ыйлап кайрылдым. Бул документтер менен кайрылдым, ага жардам бергиле, мен уже чарчап атам. Болбосо бир күнү мен өлтүрөт же бир нерсе болот десем, анан ал жактан деле карап койду да, чоң кыз бизге келбейле болор, биз кара албайбыз, бул семейный проблема деп, кантка бар деп тура алышты. Ал ошол үчүн кантка барып, канттан заявление жазып, бүт баарын эметкенден кийин деле айтып коюшту, биз дело закроем депчи. Биз до конца чыкпайбыз деп, анткени уже телесный повреждение жок. Ошондуктан биз карабайбыз деп койду. Ага мен жолдон келип атып ойлондум, мындай милиция тарабынан мага бир кандайдыр защита жок экен депчи. Үйгө келип уже өзүм интернет блогдоруна жазып аракет кыла баштадым ага. Атын атагысы келбеген келин 18 жашында турмушка чыккан. 2 ай гана тааныш болуп, баш кошкон жубайлардын ортосунда 1 айдан кийин эле чыр-чатактар башталган. Ал ажырашуу менен аяктап эле токтоп калбай, күйөөсү тараптан өлтүрүп кетем деп коркутуулар башталган. 2 рет кол салууда болгон. Келин баш кошконго чейин жолдошунун буга чейин соттолгонун билген да эмес. Ал үйдө поддержка болгон жок, бирөө да колдогон жок. Наоборот, кону чыда, урушат, талашат, короче, уруп коет, аял деген чыдаш керек деп ушундай жашоо менен болду да. А так мен укугумду коргоп, кой кызым, кой балам деген адам болгон жок да. Улуу адам сүйлөйт, мисалы ата энеси деле баланы токтотконго аракет кылган жок. Кийин деле мага ушинтип ажырашкандан кийин көп угрозалар келип жүрдү, 2 жолу кол салуу болду, бир жолу бычак менен келди, экинчи жолу талга барып таш менен коркуткан, анда мен кулап больницадан өзүмө келгем да. Бул окуя боюнча Ысык Ата райондук ички иштер башкармалыгына күндүзгү 3-4 чамасында арыз келип түшкөн. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Бирок жогоруда айтылган факт боюнча Түшү облустук ички иштер башкармалыгы тергөөнүн кызыкчылык үчүн маалымат берүүдөн карманууда. Бул Айзаданын өлүмүнөн кийин коомчулукка ачык чыккан бир гана факт. Чындыгында ушул сыяктуу окуялар күнүгө катталып турат. Бишкектеги Сезим кризистик борборуна биз барган күнү эле дагы 2 аял жардам сурап кайрылыптыр. Резонанстуу учурларды эске албаганда мындай кырдаалга тушуккан кыз келиндер көп экенин аталган борбордун жетекчиси белгилейт. Анан эми мындайлар толтура эле, эгерде мисалга алсак, биздин өзүбүздүн эле мына практикада азыр 4-5 зордуктоо боюнча экөө өспүрүм кыздарды, бирөө болсо 75-теги кемпир, ушундай зордуктоо боюнча мындай өзүнүн жанын кыям дегендер арасында бар да. Анан кийин мына гуманизация деп азыр жана законду дагы аябай жумшартып салыптыр да. Мен ойлойм, бул практиктер эмес, мындай тияктан бияктан алып туруп эле азыр мына шылдың кылышат. Мына сотко барабыз, мен укук коргоочу катары отурганда минтип туруп бирөө жолу акырын карап туруп тилин көрсөтүп койду мага. Эмне кыласыз? Мен төлөйм, эметем деп туруп, анан тиги келинчегине муштумун көрсөтүп атат, мынаяктан чыккандан кийин көрөсүң деп да. 2021 жылдын алгачкы 2 айында Кыргызстанда кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине 1463 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул акыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 20га көп. Ал эми кызала качуу фактысы артта калган 4 айда эле 64 учур катталган. Анын дээрлик 95% тосмо арыз негизинде иш токтотулган. Чолпон Бешилен кызы, Алтынбек Саакиев, Жума Баян үчүн. Теманы улай. Президент Садыр Жапаров дагы Айзаданын окуясы боюнча үн катып, милицияны сындады.
Өлкө башчысы Айзаданын башына келген окуя жалпы мамлекетибиз үчүн чоң трагедия экендигин айтты. Ал эми күнөөлүүлөр каттуу жазаланаарын белгиледи. Отставкасы талап кылынган министр Улан Ниязбеков азырынча кызматынан бошотулган жетекчилердин ордуна жаңыларын дайындоо менен гана тим болууда. Бирок кадр алмашуулардан бул тармакта кандайдыр бир өзгөрүүлөр болуп кетерине ишенүү кыйын. 3 жыл мурдагы ала качуунун курмандыгы кандай эстен чыкса, мунусу дал ошентип көп өтпөй жадыбыздан чыгып кетери турган кеп. Ал эми погончондор үй бүлөлүк зомбулук жана кыз келиндердин уурдалышын олуттуу кабыл албай, кайдыгер мамиле кылуусун уланта берерин көпчүлүк ички туюмунда билип сезип турат. Тартип жана укук коргоо органдарына кандай реформа керек? Канткенде бул тармак өзгөрүп, кайдыгерлигинен кайтат. Кылмыш кыдыруу бөлмө эмнеден аксап жатат? Суроолорубузду милициянын полковниги Рафик Мамбеталиевке узатканбыз. Рафик Сорбекович, саламатсызбы? Мына Айзаданын муунтуп өлтүрүшүндө коомчулук күч кызматкерлерин күнөөлөп жатышат. Сиз опер милициянын полковниги катары айтсаңыз, чындыгында эле бул жерде милиция кызматкерлери шалаакылык кылдыбы? Биринчиден саламатсыздарбы, экинчиден эң туура суроо. Мен өзүм оюмду айтып коеюн, жеке оюм боюнча эң биринчи ар бир жаран арыз менен кайрылганда милиция кызматкерлери карабаш керек. Аны муну карайбыз, бул кылмышты тигини карабайбыз депчи. Ар бир кылмышка реакция кылыш керек. Ошон үчүн милициянын шалаакылыгы бар. Бул жерде эми азыр мурункудай заман эмес. Камералар иштеп жатат. Эмне үчүн коопсуз шаар милицияга бул багытта жардам бере албады ушул окуяда? Эң туура суроо, коопсуз шаар тез аранын ичинде иштеш керек. Кылмыштуулуктун баарына бөгөт коюш керек. Ошол кылмыш болгондон баштап ар бир камераны көтөрүп, кылмышкерлердин изин суутпай табыш керек болчу. Бирок тилекке каршы кайдыгерликтенби же шалаакылыктанбы бул иш өз нугунда жүргөн жок. Ички иштер министрлиги айтып атат, биздин кызматкерлер ыкчам иштеди деп атат. Бул пикирге сиз кошуласыз? Мен ал пикирге кошулам, бирок азыр бүгүнкү күндө мыйзамдуулукту гуманизация деп азыр мыйзамдын баарын башкача кылып койгон. Азыр жанагы РППга заявление түшүп, арыз түшүп, анан тергөөчүгө жетип, тергөөчүдөн кагаз келгенче убакыт өткөрүп коюшкан. Ошол себептен бул кылмыш изи суу электе ачылбай калган. Айзаданын өмүрүн сактап калууда ички иштер министрлиги кандай кадамдарга барыш керек эле? Ички иштер министрлиги ошол эле замат арыз түшкөндөн баштап ыкчам иликтөө топту түзүп, бардык иштерди, иликтөө иштерин аткарыш керек болчу. Бирок тилекке каршы муну кадимкидей эле кылмыш катары көңүлгө алышкан эмес. ИИМдин кылмыш кыдыруу бөлүмү эмнеден аксап жатат? ИИМдин кылмыш иликтөө бөлүмү башкармалыгы ошол мыйзамдуулуктун өзгөрүшүнөн аксап жатат. Мурда мен иштеп жүргөндө арыз түшөр замат бардык иш-чараларды биз өзүбүз өткөрчүбүз. Азыр кылмыш иликтөө башкармалыгы эч кандай кадамдарды жасай албайт. Анткени соттун санкциясы керек, прокурордун макулдугу керек. Ошонун баарын алганча убакыт саат өтүп кетип, кылмышкерлер изин суутпай, карматпай качып кетип атат. Акыркы учурларда сиз дагы байкаган чыгарсыз, уурулук көбөйдү шаарда, шаардын четинде. Буга негизги себеп, негизги факторлор эмне болуп атат? Негизги себеп экономикалык ылдый түшүш, жумуш жок, элде эчтеке жок, бүт баары кымбатчылык. Анан уурулук, зордук, зомбулук, тоноочулук көбөйөт, дагы көбөйөт. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Кыргызстанда кезектеги соттук укуктук реформа башталганы калды. Президент азыр иштеп жаткан соттук реформа боюнча кеңешти жоюп, сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү деп аталган жаңы кеңеш түздү. Ага президент өзү төрагалык кылат. Аталган кеңеш сот жана укук коргоо ишине, аткаруу өндүрүшүнө жана жаза аткаруу системасына тиешелүү ченемдик укуктук актыларды өркүндөтүү боюнча стратегиялардын долбоорлорун даярдап чыгышы керек. Мындан тышкары мыйзамдар боюнча талдоо жүргүзүү жана кеңеш үчүн сунуш иштеп чыгуу максатында эксперттик жумушчу топ түзүлгөнү жатат. Бул кадам соңку 20-25 жылдан бери ишке ашпай келген сот реформаларына чекит коюп, судьялардын адилеттүү болушуна таасир эте алабы? Кесиптешим Айпери Самат кызы жооп издеп көргөн.
Сот жарандар ишеним артып, адилеттик издеген акыркы инстанция. Тилекке каршы судьялар калыстыктан эбак тайган. Алардын акыйкат чечим чыгарарына азыр калк ишенбейт. Сотторго азыр ишениш деле кыйын го. Ну, все подкупается же, я так думаю. Ошо сотко мен келип жыйынтык чыгара албадым. Коррупция көп да бизде. Коррупция күчтүү. Элдин баягы ишеничи да келелек болсо керек. Жарандардын сотторго ишенбегендиктеринин жөнү бар. Судьялар өздөрүнүн кызыкчылыгына иштеп, акча берген тараптын пайдасына чечим чыгарып келгени айдан ачык. Буга айлыкка жашайт деген соттордун $100,000 унааларды айдап жүрүшкөнү далил. Чет жактарда эс алгандары канча. Алардын кийген $5,000 шубалары, бут кийимдери коомчулукта талкууланып келет. Сапогу $1,000 турат. Минген машинеси $100,000 турат. Жашаган үйү $1,000,000 турат. Андан сырткары мына шаарда квартираларды алып, мына кече кармаган сотубуздун 20 квартирасы бар экен. Бардык соттордо ар бир сотту карап чыгабыз. Согласно декларация. Декларация эмне жазылган? Ошо менен жашайт. Декларация жазылганбы? Баягы ВАЗ-2106 деп жазып коюшат. Ошону минет. Эч кандай жип минбейт. Жакында эле жогорку соттун судьяларынын бири элиталык үйлөрдө 20 батирин, Ысык көлдөгү беделдүү пансионаттардагы кыймылсыз мүлктөрүн, кымбат унааларын жашырганы белгилүү болду. Ушул жумада эле дагы бир мыйзамсыз баюу фактысы аныкталды. УКМК кабарлагандай, Бишкек шаардык сотунун судьясы мыйзамдуу киреше булагы жок болсо дагы анын 74 кымбат баалуу батири, 19 соода жайы, 10 автоунаа токтотуучу жайы, Бишкекте ыңгайлуу аянттардагы жер тилкелери бар. Ал сот кылмыш жолу менен алынган мыйзамсыз мүлктүн изин жашыруу максатында аларды туугандарына каттатып, алып сатуу боюнча келишимдерди түзгөн деп дагы айыпталууда. Бул боюнча азыр мыйзамсыз баюу беренеси менен сотко чейинки өндүрүш иши жүрүп жатат. Мыйзам чегинде эле сотко кайрылып, тааныштарын билгендерине чыкпай, соттордун тааныштарынан чыкпай, соттун өзүнөн чыкпай туруп, сүйлөшпөй туруп, андай чечимдер мисалы көбүнчөсү мыйзамдуу эле болот. Бирок бир аз эле ушундай иштерге же чоң материалдык суммалар аралашып кетсе, же саясат иштери болуп кетсе эле соттордун көздөрү мындайча айтканда адилет кара менен акыл ажырата албай, адилет менен адилетсиздикти ажырата албай, туура эмес чечимдерди чыгарган боюнча бизде алдай мисалдар толтура. Соттордун адилетсиз чечиминен майда кылмыштарды жасаган же таптакыр эле күнөөсүз адамдар түрмөдө отурган фактылар бар. Муну президент Садыр Жапаров өзү дагы белгилеген жайы бар. Ушу бир 5.000 адам түрмөдө отурса, ошонун бир 2.000 адамынын ичинде баягы адилетсиз отургандар бар да. Алар жалаң карапайым калктын балдары. Бир чиновник же болбосо бир чиновниктин баласы жок. Соттор акчасы жокторду каалагандай калчап, адилеттик таразасын дайыма акчалууларга кулатып келген. Бийликке келгендердин баары бул тармак реформага аябай муктаж экендигин айткандары менен аягына чыкпай келет. Соттордун ишин иреттөө, цифрализациялаштыруу, санариптештирүү, материалдык техникалык жактан камсыздоосун жакшыртуу ошол болуп эсептелет. Аны цифровизация кылып, башка материалдык техникалык жабдууларды алып келип, же болбосо соттордун айлыгын жогорулатып коюп, же болбосо отурган имараттарды жаңылап, жакшылап коюш, ал жөнөкөй карапайым адамдын укугун жана эркиндиктерин коргоого таасир этеби? Соттук реформа боюнча мурда атайын кеңеш да түзүлгөн. Ал эми жоюлуп, сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү боюнча кеңеш түзүлмөй болду. Бул жөнүндө жарлыкка Садыр Жапаров кол койгон. Ага ылайык мыйзамдар боюнча талдоо жүргүзүү жана кеңеш үчүн сунуш иштеп чыгуу максатында эксперттик жумушчу топ түзүү тапшырылды. Бул кандай деңгээлде ишке ашырыларын убакыт көрсөтөт. Азыр эми алдын ала мына жаңы конституциянын кабыл алынышына карата алдын ала көрүлүп аткан чаралар деп мен түшүнүп атам да, ушундай түшүнүп атам. Ошол азыркы колдонуудагы иштеп аткан мыйзамдарды инвентаризация кылып, ошолорду жаңы конституцияга ылайыкташтырып, анан кийин ошол ишти улантыш жөнүндө кам көрүлүп аткан болуш керек. Консультативдик орган катары түзүлүп жаткан кеңешти президент Садыр Жапаров жетектейт. Курамына башкы прокурор, соттордун атайын кызматтын жетекчилиги, экономика жана финансы, ички иштер, юстиция министрлери кирди. Алардын катарында Адилет укуктук клиникасынын директору Чолпон Жакупова да бар. Жактоочу Бактыбек Жумашевдин баамында кеңештин курамына жарандык коомдун дагы өкүлдөрү кошулса болмок. Мисалы мен деле ойлоп атам,
президенттин атына кат жөнөтүп, ошол комиссияга мисалы өзүмдүн эле бир кандидатурамды койгонго. Анткени менде да бир ойлор бар. Азыркы сот системаны, азыркы укук коргоо системаны өзгөртүү боюнча биринчи орунга негизи бир адамдын укугун коюш керек. Ар бир адам, мындайча айтканда, мамлекет эмес, мамлекеттин кызыкчылыгы эмес биринчи орун. Биринчи орунда бул адам укугу болуш керек. Бир адамдын укугу сакталса, бул албетте коомдун бүт мүчөлөрүнүн укугу сакталат. Кандай болгон күндө да судьялардын дили дүйнөсү тазаланмайынча атылган тармак адилетсиз соттордон арылбайт. Калыс ачык айкын көз карандысыз сот системасы курулмайын мамлекет өнүкпөйт. Айпери Самат кызы, Улук Сулайманов, Жума Баян. Июн когасы кайра иликтенмей болду. Президент Садыр Жапаров 2010 жылы 400дөн ашуун адамдын өмүрүн алган Ош жана Жалал Абаддагы кооганы кайра иликтеп чыгууну Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине тапшырган 2 апрелде белгилүү болгон. Өлкө башчысынын бул буйругу коомдо кызуу талкууну жаратты. Адегенде эле 2010 жылы 7 апрелде 80дей бейгүнөө бейбечаранын кан азабы менен бийликке келген вактылуу өкмөттүн мүчөлөрү чөкөтаандай чурулдашып, актанышып, айрымдары жатып өлгөнчө аты өл ыкмасына өтүшүп, жаңыдан чечилип жаткан кыргыз-өзбек чек ара маселесин көтөрө чуркашып, бул келишим Кыргызстандын кызыкчылыгына дал келбейт деп чыгышты. Албетте алардын мындай коргоонун эң жакшы ыкмасы чабуулга өтүү деген аракеттерин түшүнсө болот. Бул билдирүүдөн соң серепчилер вактылуу өкмөттүн мүчөлөрү мындай жол менен өздөрүн коргоого аракет кылып жатышканын билдиришүүдө. Кененирээк кийинки материалда. Президент Садыр Жапаров Ош окуясын кайра кароону бекеринен көтөрбөгөн анык. Мында чоң сыр катылып жатат. Анын үстүнө Каргашалуу Ош окуясы карапайым элдин каалоосу менен эмес, бир уч саясатчылардын, сепаратисттердин айынан келип чыккан. Ошол кезде убактылуу өкмөттүн бул багытта жүргүзгөн иш аракеттерине толук, ачык айкын баа берилбей, чыныгы күнөөлүүлөр аныкталбай, жабулуу аяк жабулуу бойдон калган. Болбосо Садыр Жапаровго эски жараны кайра козгоонун кандай кажети бар эле? Муну убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү жакшы түшүнүшкөндүктөн түн уйкулары качып жатат. Анын үстүнө бул маселе бүгүн эле көтөрүлүп жаткан жери жок. Айрым бир ошол убактылуу өкмөттүн ошол 2010 жылдагы мүчөлөрү эми Ош окуясы иликтенет десе эмне үчүн булар чече алайт? Эмне үчүн чыга калып бүгүнкү күндөгү бийликке өтө шашылыш билдирүүлөрдү таратканы? Бул албетте бул мындай чоң кызматта жүргөн кишилерге менин оюмча мындай аброй алып келбейт. Экинчиден бул чек ара маселеси, Камчыбек Кыдыршайыч өзү да айтпадыбы? Чек ара маселесин талкуулоо бул согушту талкуулоого тете оор жумуш экен дебедиби? Анын сыңарындай бул оңой эле отура калып 5 мүнөттө чечиле калган маселе эмес. Экинчиден ошол сын таккан айрым эмне үчүн ошол өз учурунда булар ошол сындаган кишилер дагы мамлекетте чечүүчү чоң кызматтарда турду. Болгондо дагы ошол биздин мамлекеттин коопсуздугуна, мамлекеттин чек арасына тийиштиги бар кишилер. Эмне үчүн анда алар чечкен жок ошол учурунда? Эмнеге чечпеди булар? Буга чейин 2016 жылы 31 августтагы эгемендүүлүк күнүнө арналган майрамдык салтанатта мурдагы президент Алмазбек Атамбаев агынан жарылып, 2010 жылкы апрель ыңкылабынан кийин бийлик башына келген убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү марадерчулук, банк ячейкаларына кол салганы, мыйзамсыз байыгандары жана Кадыржан Батыров башында турган сепаратисттер менен болгон тыгыз байланышы үчүн жооп берүүлөрү керек деп ичине каткан ачуу чындыгын айтып салган. Ошол учурда күч кубатына толуп турган ажоо мындай сөздү жөн жерден айтпаса керек. Кадыржан Батыровду да ким түрткүлөгөн, ким үгүттөгөн, ким качырып көжөргөн, бардыгы ачылат. Кудай турат. Элдин келечегин ким саткан жана ким саткысы келип атат, ал да ачылат, билинет. Эми бул козгундар, бул саясатчылар, бул текелер кайрадан бардыгы чогула калып, Акаев, Бакиевден баштап, убактылуу өкмөткө чейин эми кайра мамлекетибизде чыр-чатакка, тополонго, канга толсун деп турат. Мен толук ишенем, кыргыз эли бул бузукуларды экинчи ээрчибейт. Кыргыз бийлиги тарабынан улуттар ортосунда от жаккан,
Сепаратистик аракеттерди жасаган деп күнөөлөнүп эл аралык издөөгө алынган Кадыржан Батыров дагы Атамбаевдин сөзүн тастыктаган пикир билдиргени бар. Aynen kimler sizge teklif kılgan? Aynen İsmail İshakov, Vakıt Alınbekov и Alisher Sabirov. Kimni nomidan? Bu Roza Otunbayeva'nın nomidan. Tamam. Жарандык активист Чыңгыз Капаров экс-президенттер Роза Отунбаева менен Сооронбай Жээнбековду экс макамынан ажыратуу керек деп эсептейт. Активист учурда бул максатын ишке ашыруу үчүн кол топтоп жатканын билдирди. Анткени ал Отунбаева 2010-жылы шайлоого катышпаганын айтат. Биринчиден, 2010-жылы революциядан кийин Отунбаеваны эл шайлаган эмес. Мына азыр Садыр Нуркожоев шайланды. Ошол сыяктуу талапкерлердин фамилия аты жөнүнөн толук чыгыш керек болчу. Тилекке каршы элди референдум менен алдап койгон. Эгер андай болсо, аз Талант Мамытовду алыш керек болуш керек. Бирок андай жок. Бир адам таап берди Кыргызстанда мен шайладым деген. Жок. Жашаган үйү бекер. Бирөөнүкү 3 гектар, бирөөнүкү 3 гектар. Ал эчтеке эмес. 4 телекантел кайтарат ар бири. Ар бири 1000 доллардан алат. Доллардын курсу канча азыр? 85, 85. Эми 4-төн эсептеп көргүлө. Суусу, свет эчтеке төлөбөйт. Учкан самолетту, больницасы бекер. Башкасын айтпай эле кой. Тепкен машиналар 500, артында ГАИ сопровождать этет. Үй бүлө өзү менен эл багат. Анан эл ушинтип кыйналып атса, буларга 3 миллион айына бөлгөн туура деп ойлойсуңарбы? Биз 300 миңден кем эмес кол чогултушубуз керек. Азыр 45 миң тегереги болуп калды. Эми элдин өзүнүн ыктыяры менен чогултуп атат. Ошондо муну экиле жолу бар. Жогорку кеңеш 80ден кем эмес депутаты макулдугун бергенде президент кол коюп экс тиги макамдан баш тартышка жок кылат. Экинчи жолу 300 миң кол топтосок, биз конституцион сотко беребиз. Аны ошолор жокко чыгарылат. Кандай болгон күндө да Каргашалуу Ош окуясы толук. Адилеттүү иликтенбеген болсо иликтениши, күнөөлүүлөр жазасын алышы зарыл дешет айрым коомдук ишмерлер. Анткени бул коогада 500дөй бейгүнөө адамдар көз жумган. Алардын ата-энелери, балдары, тууган уруктары дале болсо адилеттүүлүктөн үмүт кылып келишет. Ал эми кыргыз-өзбек чек арасы боюнча жетишилген келишимде Кыргызстандын кызыкчылыгы канчалык корголду? Муну эксперттер жакшылап иликтеп чыгышар. Азыркы жумурткадан кыр издеген кызыл тилдүү саясатчылар муну мыкты түшүнүшөт. Бирок өздөрү жогорку кызматтарда иштеп турушканда өзбек президенти Ислам Каримовдун каарынан коркушуп, ооздоруна талкан салып алышкан. Андан кийин да өзүнүн мында кылган кызматтарында таза жасап келатат. Бул жолу дагы ал өзүнүн ишин таза, мында атуулдук кыргыз катары өзү мамлекеттин алдында, улут алдында өзүнүн милдетин так жана таза аткарып атат деп мен ишенем ага. Анын кээ бир кылган иштерине карата да бир сын пикирлер айтылып атат окшойт. Эми сын пикир болот да, себеби бул жерде сын пикирсиз кайсы бир жерде нааразылыксыз маселе чечилбейт. Бирок кандай болгондо дагы чек ара маселесине чекит коюш керек бүгүн. Менимче жалпы жонунан мындай чул алганда ал туура чечкиндүү маселе жасап атат. Ал эми кайсы бир жерде бир детальный, кайсы бир жерде мүмкүн бир жери туура эмес өтүп калса, анда балким эми биз азыр эми көрбөгөндөн кийин, ал жерди барып изилдебегенден, билбегенден кийин мындай деп айтыш кыйын, бирок сөзсүз ошо жерде жашаган элдин бир ой пикирлерин менен эсепке алыш керек. Ошондой эле азыр кыргыз-тажик чек арасы кызуу талкууланып жаткан учур. Айрым козгогуч саясатчылар Кыргызстандан кийин Тажикстанда аскердик машыгуу баштады. Эми эки өлкөнүн ортосунда согуш болобу дегендей ойлорун айтып, элдин үрөйүн учурууда. Белгилей кетсек, аскердик машыгуулар ар дайым эле согушту көздөбөйт. Аскердик машыгуулар өлкөнүн тынчтыгын, эгемендүүлүгүн, коопсуздугун камсыз кылуу максатында өткөрүлөт. Белгилей кетүүчү жагдай чек ара маселеси жеке бир тараптын көз карашы менен чечилбейт. Ошондуктан чек араны талкуулоо согушту талкуулоо деп бекеринен айтылган эмес. Тазагүл Милбекова, Нурболсун Тургуналиев, Жума Баян. Ушну менен Жума Баяндын бул аптадагы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Амандыкта көрүшкөнчө.